Апта сайын эле келеркиде болот деп жылдырылып келе жаткан өкмөттүк саатта көтөрүлчү мектептердин маселеси бул иретте жылдырылгандыктан көпчүлүк депутаттар учурда жооптуу да кооптуу да болуп жаткан билим уяларынын курулушу тууралуу маселелерди көтөрүштү. Өзгөчө табигат кырсыктары көп катталган аймактарда жараксыз деп табылган мектептерде окуучулар бүгүнкү күндө деле айласыздан билим алып жатыптыр. Албетте билим алуу керек, бирок окуучулардын анда эмгектенген жамааттын коопсуздугуна маанилүү болуусу кажет. Эл өкүлдөрү көбүн эсе өзгөн райондогу мектептерге басым жасап, курулуштары бүтпөгөн, жараксыз деп табылган жайларда билим алып жаткан көрүнүштөр тууралуу кеп козгошту. Өзгөн районунда азыркы учурда республикалык бюджеттен каржыланууга кирип, курулуштары башталып, бирок ар кандай себептер менен курулуштары токтоп калган мектептер бар. Алардын биринчиси Жалпакташ, Кысык Алма 86 мектеп, Жусупбеков атындагы орто мектеп 275 орундуу Төрткөл айыл аймагы Бостон айылы. Маматжанов атындагы орто мектеп 275 орундуу Төрткөл айыл аймагы Макаренко айылы. Чатыры жабылган, ички сырткы жумуштары аткарылып жатып, курулуш токтоп калган. Бир канча жолу атайын чечимдер чыгып, мектепте окууга болбойт деген 2004 жылдан баштап 4 заключение бар. 2004 жылы Ашар жолу менен бир корпус курулуп, элдин өзүнүн аракети менен 4 класстан турган, ошол класстарда азыр окуп атышат балдар. Патолог полу ичине кирсеңиз, жүрөгүңүз түшө турган акыбалда. Шаардын жанында 500 метр аралыкта мектеп. МЧСтин 2 жыл мурунку заключениясы бар экен, мектеп окууга жараксыз деген. Жоопкерчилик деген бар да, эгер МЧС жараксыз десе, билим берүү министрлиги МЧС жаппай бул мектептерди. Эртең бир кандайдыр кокустук болсо ким жооп берет, Ашырбек Мойдонович? Бирок билим берүү тармагын улай эле агартуу системасына көйгөйдү көтөргөн Жыргалбек Турускулов көчүрүлүп алынган диссертациялык иштер тууралуу маселе көтөрүп, өкмөт бул багытта ыкчам чечим кабыл алуу керектигин белгиледи. Антпесе жасалма доктор, профессор, академик дегендер илимдин кадырын кетирип, бир канча илимий иштер көчүрүлүп эле жатыптыр. Илимпоздордун ишин таразалаган комиссиянын курамын алмаштырып же айтор өкмөт айласын табуу керек дейт эл өкүлү. Бул жерде да бир маалымат бар. Вице-мэр Бишкекке Эркинбек Исаков дагы бул дагы плагиат, бул жөнү көчүрмө кылып алган деген маалыматтар таркап атат. Мында текшерип чыгалы. Эми бул жерден баарыбызга эле маалым болуш керек. Бу жерде 13 кишиден турган комиссия, билбейм эми бул акча алуу мененби, көчүрмө кылып иштеп жатышат деп маалымат бар. Ошон үчүн Ашырбек Мойдонович буга көңүл буралы. Биз уят болбойлу. Илимпоздорду иргеп тартипке салуу менен бирге учурда коомчулукта мамлекеттик жалпы мүлктү инвентаризациялоодо орчундуу маселе болуп жатыптыр. Депутат Азабек Икрамов мүлктүн качан эсеп кысабы бүтөөрүнө кызыкты. Бул маселени күн тартибине киргизүүнү суранган эл өкүлү мүлк фондунун отчетун угуу керек дейт. Мамлекеттик жалпы мүлктү инвентаризацияны качан бүтөт? Мамлекеттик мүлктүн рыноктун баасын ким тарабынан коюлат? Биз бул боюнча мамлекеттик мүлк фондусунун жетекчилигинин маалыматын угунун күн тартибине киргизишибиз керек. Аймактарда ушул тапта паспорт алмаштыруу маселеси ар кандай көйгөйлөргө туш болуп жаткан тууралуу элдин кайрылуусу Кенжебек Бокоевдун дарегине келип түшкөн. Айтымында паспорт алмаштырам деген жарандардан үйдүн документтерин сурап, аргасын кетирип жатыптыр. Эмне себептен ашыкча документтер талап кылганына таң калган депутат бул маселени ыкчам тыкыр иликтөөнү табыштады. Паспорт алмаштырууда же жаңылып аткандарда үйдүн техпаспортун, инвентаризациянын делосунун копиясын алып кел деп кыйнап атыптыр да. Эми ал үйдүн техпаспортунда эч кандай прописка же адамдардын саны жазылбайт да, билесиздер да. Ал только үйдүн документи. Эмне үчүн ушундай кыйноолор болуп атат? Эми үйүнүн документи жок жарандар туугандарынын башка район болобу шыгылып эле үйдүн техпаспортун алып кел дейт экен да. Бул эмне деген неме ходдор кетип атат? Паспорт алуу көйгөйү курчуп жаткан маалда учак менен алыска кетүүдө да түйшүк көп. Билеттер кымбат. Акыркы айларда ички каттамдардагы аттамдарды аткаруу кескин түрдө кыскарып кетти. Билеттердин баасы 4000 сомдон ашты. Ал билеттерди сатып алып учуу дефицит болуп, чоң ажиотажга түштү. Убагында 990 сомдон деген билеттер реклама болду эле, алардан аты жыты да калган жок. Айрыкча Ош Бишкек каттамы боюнча күнүнө 3 рейске чейин кыскарды. Билеттер жок. Кээ бир жүргүнчүлөр зайчик болуп учуп атышат. Жыйындын жүрүшүндө суроолордун басымдуу бөлүгү мектептердин курулушу, алардын сапаты тууралуу маселеге багытталса, айрым эл өкүлдөрү чыгарылган мыйзамдардын аткарылуусун да көзөмөлдөө керек. Экинчи милдетибиз көңүл сыртында калып калды деген ойлорун ортого салышты. Шекер Сатыбалдыева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.